Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер. Мен Кубанычбек Осмонбеков, Кыргыз диаспора кеңешинин төрагасы. Биз болсо маалымат роликтерибизди улантып жатабыз. Бүгүн менен бизге кайрадан консулдук бөлүмдүн кызматкери Маматов Акимбек мырза. Саламатсызбы. Дароо эле суроо, өткөндө сиз менен сүйлөшкөндө паспорт темасын козгоп кеткенбиз. Биздин көп мекендештер маалыматты толук кандуу алды. Андан кийин дагы көп суроолор жаралып атат. Миграционный карта боюнча. Миграциялык карта кээ бирөө жоготуп алат экен, кээ бирөөнүн срогу өтүп кетет экен. Ошо миграционный карта эгерде жоготуп алса, кантип восстановление кылыш керек, кандай иштерди жасаш керек ошо боюнча? Миграционный картаны жергиликтүү полициянын ушу миграция маселелери боюнча бөлүмү бар. Бир гана ошол орган гана карайт. Бул ошол органдын прерогативасы. Эгер жоготкон болсо, бул акысыз эле кызмат. Ошол өзүнүн регистрациясы кайсы районго тиешелүү болсо, ошол жаран барып эле ошол бөлүмгө кайрылыш керек арыз менен. Себебин түшүндүрүп, арыз менен кайрылса, акысыз эле ошол мурдагы жоготулган миграционный картанын дубликатын жазып берет алар. Бат эле болот. Бул мыйзам түрүндө эле эч кандай бузуучулук жок. Көпчүлүк жерден эгерде миграционный картасын жоготса, ал киши регистрациясын да жоготот. Бир портмоненин ичинде, сумканын ичинде, паспортун да жоготот. Значит, бир паспорттун миграционкасы менен кирген жоготуп алды, бирок жарандан экинчи паспорту калып калды. Мисалы үчүн загранын жоготту, ID карта калып калды, бирок загран менен кирген. Бул учурда кандай болот? Эгер мисалы үчүн сиз айткан учурда ID-син жоготуп алды, бирок загран паспорту бар, мөөнөтү жетиштүү, ошондой эле ушул жергиликтүү полициянын ушул миграция маселелерин кароо бөлүмүнө кайрылат, алар деле шартын түшүндүрүп. Анан менин азыр билишим боюнча булар совместно чогуу налоговый полиция менен чогуу иш алып барат. Анан ошол документин жоготкон кишинин историясын, тарыхын карап чыгат да, буга чейин кандайдыр бир мыйзамчылыктар болгон эмеспи? Эгер незначительный, мындай көзгө көрүнбөгөн эле бир арты таза документтер баары таза болгон болсо, буга чейин аларда себеп негиз болот. Ошол негиздин себебинде эле жаңы миграционный картаны ошол колунда бар документке жазып беришке мүмкүнчүлүгү бар. Бирок дагы бир жолу айтып кетейин, бул ар бир жарандын маселеси ар түрдүү каралып калышы мүмкүн. Ооба. Миграционкасын жаңы паспортуна чыгарып берсе, регистрация маселеси кандай болуп калат? Эгер жаңы миграционный карта алса, ал миграционный картада ошо колунда бар паспорттун сериялары жазылат. Кадимкидей эле жаңыдан ошол регистрацияга тапшырып, жаңыдан регистрация алат. Регистрация алса болот. Дагы бир айта кетчү нерсе, көйгөйлүү иш болуш керек. Эгерде такыр эле документи жок болуп, эгерде жаран бирде ID картада жок болуп, башка документтер жок болуп калып калса, анда кандай жолдору бар? Же кайрадан восстановление кылганга жолдор барбы? Же сөзсүз эле элчиликтен чыгуу күбөлүгүн алып туруп, же кырсаң учуп кетиш керекпи? Же учпай эле бияктан документтерин кайра топтоп, элчиликтен паспорт алып, кайра миграционкасын восстановление кылып, калып иштеп кала берсе болобу? Бул деле ошол мен айткандай эле ар бир жарандын маселеси ар түрдүү каралып калышы мүмкүн. Бирок негиз бар. Эгер жоготкон болсо, ошол жергиликтүү полицияга кайрылып эле арыз менен ошол токтомду алып келип, бирок сөзсүз түрдө туулган күбөлүктүн нускасы керек болот. Оригиналын алып келиш керек. Анан эгер никеге турган болсо, нике күбөлүгү болуш керек. Военный билет болсо, военный билет. Ошол колунда бар документтердин баарын алып келип туруп, бул жерден деле тапшырып, ошо ID карта алганга мүмкүнчүлүк бар азыркы күндө. ID карта алгандан кийин ошонун негизинде жанагындай эле полициянын миграциондук бөлүмүнө кайрылып эле, ооба, жаңы паспорт алып иштеп кала берсе болот экен. Туура айтасыз, ооба. Жаңы паспорт алгандан кийин ошол полициянын миграция маселеси боюнча бөлүмүнө кайрылып эле, жаңы миграционный карта алынат, ошол алган паспортуна. Ошонун негизинде регистрация кылып, мыйзам чегинде, мыйзам бузуучулук жок эле, мыйзамдуу дагы бул жерде калып кеткен мүмкүнчүлүгү бар. Кээ бирөөнүн ошол маалымат жетпей калып атат. Кудай буйрса ушундай маалыматтарды биз берип жеткизгенге аракет кылабыз жалпак сөздөр менен. Андан тышкары дагы бир сурай кетчү нерсе, Акимбек мырза. Көп мекендештер, таксисттер кайрылып атат. Айдоо күбөлүгүн
бул элчилик береби, алмаштырып береби, алса болобу, себеп деген ушундай сөздөр элдин арасында жүрүп атыптыр, болот деген. Чынбы же калппы? Ооба, бул маселе көтөрүлгөн. Өзүңүздөргө белгилүү, биздин урматтуу президенттин жолугушуусунда да бул маселе көтөрүлгөн. Азыркы күндө бул маселе каралып жатат, өкмөттүн негизинде өкмөт карап жатат. Бул бир топ убакытты талап кылат, себеби өзүңүз билесиз, Кыргызстанда право алганда, айдоочу көлүк алганда сөзсүз түрдө жанагы наркологический, анан психодиспансерден справкаларды алыш керек. Алардын базасы менен чогуу болуш керек да, ошонун баарын алыш үчүн. Азыр ошонун үстүндө өкмөт иштеп жатат. Бул маселе каралып жатат. Бирок кайсы убакытта болушун мен айта албайм. Азыркы күндө айдоочулук күбөлүк элчиликте берилип баштала элек. Азырынча айдоочулук күбөлүк элчиликте бериле элек. Бирок бул маселе каралып жатат. Каралып жатат. Кем каралып, Кудай буйрса, бул чечим да туура сан чыгып калса, биз дагы маалымдайбыз. Мекендештер, сак саламатта болгула. Мындай маалымат видеороликтерди дагы алдыда көп чыгарабыз. Биздин YouTube каналга да жазылып, ошол жерден толук кандуу туура маалыматты алып турсаңыздар болот. Сак саламатта болгула. Саламатта.